Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакка болгон маанайларыбыз жакшыбы? Азаматтар, анда эмесе көңүл бургула. Тарбиялуу кыздарбыз, тартиби бар балдарбыз. Арбын билим алууга ар кимибиз куштарбыз. Мына ырда айтылгандай, билим алууга куштар болгон менин жаш досторум, бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөнөкөй жана татаал этиштер. Сабагыбыздын максаты жөнөкөй жана татаал, негизги жана жардамчы этиштер тууралуу маалымат алабыз. Этиштерди талдоо жүргүзүүгө, тутумдук бөлүктөргө туура ажыратууга үйрөнөбүз. Убакытты туура пайдалануу менен өз оюбузду ишенимдүү билдирүүгө, жоопкерчиликтүү болуп, тапшырмаларды так аткарууга көнүгөбүз. Максаттарга жетебиз эгерде силер жөнөкөй жана татаал этиштерди, негизги жана жардамчы этиштер тууралуу маалымат алсаңар. Талдоо жүргүзүп, этиштерди тутумдук бөлүктөргө туура ажырата алсаңар. Өз оюңарды эркин, ишенимдүү билдирип, тапшырмаларды так аткарсаңар. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен өткөн сабакта этиш сөз түркүмүн өткөнбүз. Туурабы балдар? Азыр кайталоо иштерин жүргүзөбүз. Анда эмесе балдар, этиш жөнүндө эмне билесиңер? Этиштер кандай суроолорго жооп беришет? Этиш сөздөр сүйлөмдө кандай милдет аткарышат? Ушул шакекчелерден кайсы сөз этиш сөз болот? Кара, угушат, асман. Азаматтар, бул жерде угушат деген сөз этиш сөз болуп эсептелет. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз жөнөкөй жана татаал этиштер. Жөнөкөй этиштер бир гана сөздөн түзүлөт. Буларга мүчө жалганып турушу же жалганбай калышы да мүмкүн. Мисалы, ач, жап, тур, бүт, көч мүчөсүз жөнөкөй этиштер булар. Ал эми ойло, байы, качыр, басып деген булар мүчө аркылуу жасалган туунду сөздөрдөн турган этиштер болуп эсептелет. Кана балдар, ушул жөнөкөй этишке мисал түзүп көрөлүчү. Ушул сүрөт аркылуу сүрөт түзөбүз. Бурулай гүл жасады. Бул жерде жөнөкөй этиш жасады. Ким? Бурулай. Бул зататооч сөз. Балдар майрамдык кече өткөрдү. Эмне кылышты? Өткөрдү. Кимдер? Балдар. Зататооч сөз болуп эсептелет. Зататоочтун кыймыл аракетин билдирген сөз жасашты. Азаматтар. Ал эми татаал этиш сөздөр эки же андан көп уңгудан туруп, бир гана кыймыл аракетти же алабалды билдирет. Мисал үчүн, ойлоп тап, чаап ташта, коштоп жүр, тосуп чыгат, сүйлөп жатат, кармап келди. Бул татаал этиштер болуп эсептелет. Татаал этиштер грамматикалык белгилерин анын тутумундагы көмөкчү же биз жардамчы этиштерди уюштурат. Алар дайым татаал этиштин экинчи түгөйү болуп турушат. Сүйлөмдө татаал этиштер да,
жөнөкөй этиштердегидей эле кызмат аткарат. Башкача айтканда, 2 же андан көп сөздөн турганына карабастан сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат. Кана эмесе балдар, айтылган аныктамалар аркылуу кыргыз тил китебибиздеги көнүгүүлөрдү, тапшырмалар аркылуу бекемдейличи, анда эмесе 144-чү көнүгүүдөгү берилген текстти окуп, жөнөкөй этиштер өзүнчө, татаал этиштерди өзүнчө жазып чыгасыңар. Биз мындай кылып жарышайлы. Балдар, кыздар болуп 2 топко бөлүнөбүз. Балдар 445-чи көнүгүүнү аткарышат. Ал эми кыздар 444-чү көнүгүүнү аткарышат. Бул жерде 444-чү көнүгүүдө текстти окуп чыгасыңар дагы, жөнөкөй жана татаал этиштерди өзүнчө жазасыңар. Балдар, кыздар 445-чи көнүгүүдө берилген сөздөрдү катыштырып, балдар сүйлөм түзүшөт. Түзгөн сөздөрүңөрдү, сүйлөмдөрдү мага жөнөтөсүңөр. Анда эмесе үйгө тапшырма татаал этиштерди катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Азаматтар, көңүл бурганыңарга үчүн чоң рахмат.